Саламатсыздарбы? GetLike деген жакшы сайт бар экен, акча таба турган. Эч кандай акча салбастан айына бир 6000ден тапса болот экен. Мына бул 2 айдын акчасы 13600. 13600 2 айда тапса болот. 5 мүнөттүк видео бул кантип регистрация болуп, кантип заданияны аткарып, кантип акча табат экен. Ошол жөнүндө тартып атам. 5 мүнөт чыдап угуп койсоңуздар болот. Биринчи эле бул сайтка регистрация кылабыз. Мен ссылка берем. Ошол ссылка менен кирип регистрация кылабыз. Же болбосо YouTube'дун описаниясына ссылканы коюп коем. Ошол менен киресиздер. Зарегистрироваться дегенди басабыз. Вход эмес, регистрация деген жерин басабыз. Email почта же Gmail почта жазабыз, анан пароль англис тамгасынан биринчисине мисалы Хадича 98 деп жазсак, экинчисине да Хадича 98 деп туруп кайталап жазабыз. Анан зарегистрироваться дегенди басабыз. Сохранить кылып коебуз, парольду сохранить кыл деп сураса. Анан эми почтаны подтверждать этебиз. Хадича Оганова дегенди өзүңүздүн фамилияңызды бассаңыз, мои данные деген чыгат. Ошол жерге киресиздер, подтвердить электронный почту деп турат. Ошону басасыздар, басканда электронный почтага ссылка кетет. Анан Gmail почтаны ачам. Мен Gmail почтаны жазгам. Gmail почтаны ачсам, азыр мына келди GetLike. Эми кирип ичинен ссылкага кирип коем. Көк ссылка бар ылдыйда. Ошол ссылкага кирип коем. Мен почтаны подтверждать эткенден кайра Chrome'го кирем. Chrome'дун эң ылдыйында ошол жана мои данные эле турам. Ылдыйда добавить аккаунт деген бар. Задание аткарган Instagram, анан ВКонтакте добавить кылыш керек. Instagram через лайк дегенге кирем. Биринчи кандай аккаунтту кошуш керек экенин айтып кетейин. Өзүңүздүн атыңызга ачылган Instagram болушу керек, же болбосо бир фамилия турушу керек, фейк аккаунт болбош керек, бир тамга самга ар нерселерчи, жөн эле сандар болбошу керек. Анан 12 фото болуш керек, мисалы өзүбүз түшкөн 12 фото болуш керек. Анан закрытый аккаунт болуш керек. Мына бул жерден көрсө болот, закрытый эмес экен. Анан мына мисалы мен тазалап койдум. Картинкалар көп болчу, ошо картинкаларды алып салдым, ато кошпой койду. Анан ушу 14 калгандан кийин мына проверка кылып көрөйүн. Мына кошту, эми поставить лайк и проверьте деген бар. Ошону басам. Лайк басам, азыр ошол эле почта менен Instagramга киргизет, азыр поставить лайк дегенди басам. Мына ушуга бас деди, басам, кайра чыгам, Chrome'го кирем, проверить дегенди бассам, мына кошулуп калды менин Instagram'ым. Эми ушул менен задание аткара берсем болот. ВКонтакте кошобуз, ВКонтакте через лайк алабыз. Эми ID анан кийин санды жазыш керек. Алдандай ID билип алсак эле кошуп койсок болот. Эгер жок болсо мына азыр көрсөтөм кантип алышты. Мына ВКонтактка кирем. Мен өзүм ВКонтагым эки ВКонтагым болгон үчүн бирөөндө өзүм фотолорум бар, бирөөнүн мындай ушундай задание аткарганга ачып алдым. Жөн эле бир башка ар бир кыздын фотосун коюп койдум, 10 фотодон. Иши кылып адамдын сүрөтү болушу керек экен да, 12 фото адамдын сүрөтү болушу керек экен буда мына. Бул жерге кирсек, мына ID турат да, ошону жерге жазабыз, же болбосо өйдө ссылканы алабыз. Кандай гана задание болбосун, ссылка керек болсо ушинтип алсак болот. Chrome'го жазып, өйдө турат да, ID деп. Ошо ссылканы алабыз да, жана жерге коебуз. Мына GetLike'a кирип, вставить кылып, привязать деген басабыз. Мен привязать кылбайм, муну уже болуп калган меники, башка мен азыр жаңы ачып атам да сиздерге көрсөтүшүнчү. Анан буга да поставить лайк деп, поставить кылып, лайк басып туруп, анан кийин кошо алабыз. Мен азыр бул почтамды кылбайм, анткени башка GetLike'ым бар, акча таап аткан. Ошого кошулуп калган. Анан эми азыр биржа заданиеге кирем, анан Instagram'га кирем, задание аткарып акча табыш үчүн.
Анан келгенден кийин мына чыгат. Эми алдагысты басып көрөйүн. Проверка болуп атат. Выполнить деп чыгышы керек. Эми выполнить баскандан кийин кирип, подписаться кылам. Кайра Chrome'го кирем. Анан проверь дегенди бассам, акча түшөт. Мына задание успешно выполнено. Эми кийинки ылдый кызына кирдим. Мына проверка выполнить дегенди басам. Анан мына подписаться кылдым. Кайра Chrome'го назад чыгып, мына проверить. Мына ушинтип эле кете бересиздер ылдый задание аткарып. Вывод кылуу үчүн вывести дегенди басабыз. Анан мондай чыгат. Өйдө да ошол жерде акчаңыз турат. Анан вывод дегенди басабыз. Вывод. Анан Кивиге, Payeer'ге, Яндекс банковский картага чыгарса болот экен. Мен Payeer'ге чыгарыңызды сунуштайм. Процент аз. Payeer жок болсо Кивиге деле болот. Эгер Кивиден идентификациядан өтө албасаңыз, Кивиңиз жок болсо мен ачып берем Кивини. Payeer болсо идентификациясы жок эле ачса болот. Анан Кивиңиз номерин сохранить этесиздер. Payeer номерин сохранить этип акчаны жөнөтүп коесуз. Отправить заявку.